Спортқа қойылған ақшалар, чоң ұтыштар, тез арада төлемдер, ишенимді букмекер. Жанар Акаев жашыруун бизнеси тууралуу Facebook'тагы баракчасына маалымат иретинде жооп жазып чыкты. Белгилей кетсек, буга чейин Жанар Акаевдин өзүк декларациясында көрсөтүлбөгөн бизнеси тууралуу маалымат тараган болчу. Анда депутат 5 жыл аралыгында анын компаниясы бюджетке бир тыйын которбогондугу, декларациясында кыймылсыз жана кыймылдуу бир дагы мүлкү көрсөтүлбөгөндүгү айтылган. Жогоруда Жанар Акаевдин жообун толук жана өзгөртүүсүз келтиребиз. Акаев идея тууралуу. Экономист сайты менин 5 жыл мурдагы жашырылган бизнесим тууралуу жазып чыкты. Мен муну эч кандай саясатка же шайлоого шылтабайм. Анткени аталган сайт маалымдаган Акаев идея жоопкерчилиги чектелген клубун мен мамлекеттик кызматка келгенге чейин ачканым анык. Бирок бул осо эч кандай ишмердик менен алек болбогону тууралуу маалыматы болсо да, бизнесин жашырган деп жазып чыкканы ашка чапкандык. Анткени бул жыжыка ачылып, бирок мен мамлекеттик кызматка өткөнүм үчүн ал таптакыр иш алып барган эмес. Бул осо күркүрөп акча тапмак тургай бир иретте ишмердик жүргүзгөнгө үлгүргөн жок. Бир да пайда, киреше тапкан эмес. Бул тууралуу салыктын төлөнүшү же ишмердик тууралуу оңой эле аныктап койсо болот. Мыйзам боюнча жогорку кеңештин депутаты ишкердик менен алектенүүгө тыюу салынат. Мен муну жакшы билем. Ошондуктан мамлекеттик кызматка келери менен аталган министрликке осону жаап салуу тууралуу арыз менен кайрылгам. Бирок эмнегедир ошол учурда жабылган эмес. Биздин кемчилик арыз берген боюнча көзөмөлдөбөй калганыбыз. Жабылды деген ойдо. Бирок мен мыйзамды бузуп ишкердик менен алек болгон эмесмин. Экономист сайты саясатчыларды эл өкүлдөрүн тартипке чакырып, кемчилигин көзгө сайып көрсөтүп турганы колдоого ала турган иш. Бул осо азыр Минстун сайтында ликвидация болчу. Ослордун катарында турат. Кымда иш жүргүзгөн эмес, болгон өз убагында жабуу арызыбыз көзөмөлдөнбөй калганын мен азыр териштирип жатам. Маалымат булагы Nazar News.